кыргыздардын өзүнүн каты болгон эмес, жазма адабияты болгон эмес. Көпчүлүк учурда мусулман билим берүүсү десе эле эмнегедир мындай тескери көз карашта карайбыз да. Балдарды окутуп баштаганда 2-3 айдан кийин эле балдар китеп окуганга жарап калышкан. Ага чейин баягы билесиздер, кадимки эски мектептерде окуган балдар 10 жылга чейин, кээ бирлер ушу андан да ашык окуса деле баягы Куранды окугандан башка эчтекеге жараган эмес да, көпчүлүгүчү. Молдо десе эле бир мындай Дин менен гана чектелген адамды айтабыз да. А чындыгында кыргыздар билимдүү адамдарды молдоке деп айтышып, ушунчалык бир сый урмат менен кайрылышкан. Азыркы учурда интеллигенция башка, саясий элита башка болуп бөлүнүп турбайбыз да. Экөө бири-биринен өтө эле алыс. 33-жылдан баштап кандай гана азаптарды көрүштү. Ошого карабастан булар башын сайып коюп, ушундай бүгүнкү күндөгү биздин республиканын пайдубалын түптөп кетишти. Арыбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эсимде теледолбоорунун кезектеги чыгарылышы эфирде. Биздин бүгүнкү адис мейманыбыз Аида Кубатова, тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун бөлүм башчысы. Биздин бүгүнкү маектин темасы бул Кыргызстандын 20-кылымдын башындагы агартуучулук кыймылы дейбизби, агартуучулар жөнүндө сөз болмокчу. Баарыбыз мына улуумун өзгөчө Совет мезгилинде мектепте окуганыбызда айтышты да, кыргыздардын өзүнүн каты болгон эмес, жазма адабияты болгон эмес. Анан кийин Улуу Октябрдан кийин гана 17-жылдан кийин гана кыргыздарда даба өзүнүн жазуусу пайда болду, жазма адабияты пайда болду деген ошондой багыт менен бизге мындай билим берилип калганда, бирок чынында андай эмес экен. Чынында кандай болгон? Кыргызстандын баягы адабияты болобу, негизинде жазма булактары, жазуусу болгонбу? Эми мен орто кылымдарга кайрылбай эле коеюн. Ушу 20-кылым башынан баштасак, ал учурда кандай болгон кыргыздардын абалы? Чындыгында эле бул бизде Совет мезгилинде баарыбыз тең ошондой бир көз караш бир жагынан айтылып таңууланып келгендей да, кыргыздар туташ сабатсыз болгон деп. Чындыгында ушул акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, Совет бийлиги орногонго чейин эле Кыргызстан аймагында бир топ сабаттуулук жолго коюлуп калган болчу. Анын себеби катары биз биринчиден ушул мусулман билим берүүсүн алсак болот. Мусулман билим берүүсү менен катары эле орус түзөө мектептери болгон. Андан кийин ушу 19-кылымдын аягы 20-кылым башында жаңы усулда окутуучу мусулман мектептери ачылган, мектеп медреселери ачылган. Бул ошол мезгилдеги эң бир мындай бир прогрессивдүү көрүнүш катары бааласак болот. Себеби ушул биз көпчүлүк учурда мусулман билим берүүсү десе эле эмнегедир мындай тескери көз карашта карайбыз да. Чындыгында мусулман билим берүүсү убагында бир өзүнчө бир орто кылымдарда бир мусулман ренессансы катары белгилүү да. Анткени ошол учурда баарыбызга белгилүү Ибн Сина, Фирдауси, Бируни, Махмуд Кашкари, Баласагуни сыяктуу ушундай бир чыгыштын берметтери жаралган ушу мусулмандык дүйнөдөн бүт дүйнө жүзүнө же болбосо Европага, дүйнө жүзүнө ушундай өздөрүнүн баягы абдан жакшы чыгармалары же болбосо ачылыштары менен дүйнөгө белгилүү болгон аалымдар болгон да. Бирок эмнегедир кийин баягы 13-14-кылымдарда бул начарлап артка кеткен учурлар болгон. Себеби ал учурда Европада бир кыйла өнүгүү башталган, Европада агартуучулук аябай жакшы жолго коюлуп баштаган. Ошол учурда мусулмандардын бир кыйла артта калуусу байкалган да. Эми муну биз эмне ошол мезгилде карасак, ошо Кыргызстан Россиянын курамындагы мезгил да. Россиянын курамындагы мезгилде ушул 19-кылымдын аягы 20-кылым башында мусулмандарды алдыга алып чыгыш керек, мусулмандарга билим берүү керек деген жаңыча жаңыкмада билим берүү керек деген агартуучулар пайда болгон. Булардын бирин биз татар агартуучусу Крым татарынан чыккан Исмаил Гаспринский деп айтабыз. Ушул адам жаңы усулда окутууну Россия мусулмандарынын арасында кеңири жайылткан адамдардын бири болгон. Орус империясында. Россия империясынын ичинде.
Мындан тышкары Волга боюнда дагы бизге де ушул Исмаил Гаспринский ушу жаңы усулда окутууну баштоочу катары карасак, Волга боюнда ага чейин эле ушул билим берүүнү реформалоону жайылткан агартуучулар пайда болгон. Ал болсо тиги Файзханов, Каюм Насыри, анан кийин Марджани, ушул сыяктуу татар башкыр улутунан чыккандар болуш керек. Бул агартуучулар ошол мезгилде эле ушул мусулманча билим берүүнү реформалоону көздөшүп, алар жана биринчи мен айткан Марджани өзү негизинен ушул Бухара, Самаркандта билим алып кеткен болчу. Ал билим алып жатканда баягы жөнөкөй эле Куран окуу менен эле чектелбестен ошол мезгилде китепканаларга кирип, могул Ибн Синанын, Фирдаусинин, Бирунинин чыгармалары менен түп нускасында таанышып, анан Татарстанга келгенден кийин аларды жайылтууга аракет кылат дагы. Анан айтат, биз эми жаштарыбызды Бухара, Самаркандка жибербешибиз керек, биз өзүбүздүн ичинде мектеп медреселерди ачышыбыз керек деп ушундай идеялар менен чыгышканда, анан Каюм Насыри да ошондой идея менен чыккан. Аларды ишке ашырган адам ушул Исмаил Гаспринский айтсак болот. Исмаил Гаспринский бул жаңы усулда окутууну ыкмасын биринчи жолу пайдаланып өзү мектеп ачат. Бакчы сарайда 1883 жылы ушу биринчи жаңы усулда мектеп ачылат да. Анан ал жерде жаңы ыкма менен, башкача айтканда, араб ареби менен бирок өз эне тилинде окутуу деген болгон да, өз эне тилинде. Анан ушул китеп өзү баягы балдарды окутуп баштаганда 2-3 айдан кийин эле балдар китеп окуганга жарап калышкан. Ага чейин баягы билесиздер, кадимки эски мектептерде окуган балдар 10 жылга чейин, кээ бирлер ушу андан да ашык окуса деле баягы Куранды окугандан башка эчтеке жараган эмес да, көпчүлүгүчү. Анан ошондуктан бул жаңы усулдагы мектепке алгач элдер ишенбөөчүлүк менен карашкандагы, анан элдин астында балдарды баягы окуткан балдарды китептерди алып чыгып окутса, баягы шатыратып окушуп, анан татар тилинде бирок араб аребинде жазгандарын көрүп, анан элдер бул жерге өзүнүн балдарын берип баштаган. Анан бул укманы ошол мезгилде мына бир өзгөчөлүк бар да. Кандай өзгөчөлүк десек, бул жерде ар бир өзүнүн эле кызыкчылыгы же өзүнүн улутунун эле кызыкчылыгын көздөшкөн эмес, бул жалпы мусулман калкын алдыга чыгаралы деген идеялар болгон да. Ошонун бири Гаспринский баштаган. Анан ал ушул идеяны Түркстан, көбүнчө ошо Россия империясынын татар башкырлардан тышкары дагы Түркстан аймагы билесиздер, жалпы ошо казак, өзбек, тажик, түркмөн элдери жашаган, кыргыздар жашаган аймак. Ал учурда Түркстан генерал губернаторлугу деп аталган, ушул жака жайылтканга аракет кылат. Анан бул жерде бул идеяны элдер алгач албетте каршылыктар аябай чоң болгон. Бул татарлар өзлөрүнүн татар мектептерин ачып, Башкирияда мектептерди ачкандан кийин бул агартуучулар биздин Түркстан аймагына келип баштаганда падышачылык, ишенбөөчүлүк менен карап баштаганда, бул кандай, бул бийликке каршы иш жүргүзүп атышабы булар депчи. Ошон үчүн булардын ар биринин артынан, ар бир агартуучунун артынан куугунтук көз салып эметип башташкан. Анан аларга жалгыз эле ушул Россия империясы эле каршылык көрсөтпөстөн, баягы мурдагы молдолор дагы, эскичилдер да каршы болуп, алар булардын үстүнөн арыздарды жазышып, ушинтип булар тиги өз алдынча болобуз деп атат, анан империяга каршы иштерди жүргүзүп атат деп, алардын артынан доносторду жазып жөнөтүшкөн да. Кыргызстандын аймагында кыргыздар арасында ушул жаңы усул кыймылы кандай болгон, кандай өнүккөн, жайылган болгонбу? Кыргызстанда бул көпчүлүк учурга чейин ушу изилдөө жүргүзгөнгө чейин албетте изилдөөчүлөр айтып келишкен, ушу Кыргызстанда жаңы усулдагы мектеп болгон деп айтып жүрүшөт да. Анан бирок чындыгында көпчүлүгү мындай ишенбөөчүлүк менен карап, бул кандайча кыргыздарды көчмөн болсо, кандайча бул жерде мектеп ачылып калган деп ишенбөөчүлүк менен карашат да. Чындыгында Кыргызстанда мектептер болгон. Мектептерди алгач баягы татар, башкыр агартуучулар ачышкан. Каракол, биринчи Караколдо, Токмокто, Пишпек шаарларында ачылган да. Анткени көпчүлүк соодагерлер, ошо байлар, ошо анан империяга кызмат эткен кызматкерлер жашаган жерлер ушу шаарларда болгон да. Татар улундагылар, Анан Караколдо мектептер ачылган. Эми бизге бир кызыктуусу бул ушул Караколдо Тукай атындагы, Тукайдагы бул агартуучу да. Кадимки Габдулла Тукай атындагы. Анан Исмаил Гаспринский атындагы мектептер болгон. Бул Гаспринский көзү тирүү кезинде эле ушул Караколдо Гаспринский атындагы мектеп болгон. Бул дагы өзүнчө бир өзгөчөлүк деп айтсак болот да, Кыргызстандагычы.
Анткени эч бир жерде Маалымат жок. Гаспринский атындагы мектеп жок болгон эмес. Орус Тузем мектеби болгондорун Орус билебиз. Тузем мектептери болгон. Бул Жаңы Усулда окутуучу Исмаил Гаспринский атындагы мектепти ачышкан. Демек, бул эмнени билдирип турат? Ошол учурдагы татар, башкыр агартуучуларынын Гаспринский менен тыгыз байланышындагы көрсөтүп турат да. Анан баягы бизде Кыргызстанда Караколдо Шакир Мужабиров деген адамды аябай көп бизде Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондун билесиз да. Ошол жерде көптөгөн адамдардын эскерүүлөрү топтолгонда, ошол жерде Шакир Дамбылда деп аябай бир сүйгөнчүк менен кыргыз агартуучулар аны аташат да. Себеби ошол Шакир Мужабировдун колунан көп адамдар окуп калган. Алардын бири Ибраим Абдрахманов, белгилүү фольклорист, Манасовет ушул адам дагы ошонун колунан окуган, Абдыкалык Чоробаев деген дагы окуган, Алдаш Жэнике уулу деген кыргыздын алгачкы алипбесин жараткандардын дагы бири агартуучу, булар дагы ошол Шакир Мужабировдун колунан билим алышкан да. Анан Караколдо мындан тышкары дагы Сабир Габдилманов деген дагы бир агартуучу окуткан балдарды. Анан мен дагы бир нерсени айтып кетким келет. Кыргызстандын аймагына жанагы ошол мезгилде Казандан чыккан Шура, Азербайжандан чыккан Молла Насреддин, казактардан чыккан Айкап, Казак гезиттери аябай кеңири тарап турган. Андан тышкары китептер тарап турган. Бул тууралуу бизде Жумалиев Майрамбек деген бир патриот жигитибиз бар, Арабаев университетинде иштеген. Ошол ушунчалык көп китептерди, газета, журналдар чогулткан. Анан бул эмне үчүн ошол учурда белгилүү да, демек элдин баары тең ошол китепти, газетаны окуганга аракет кылышып, бул жөн эле баягы эгерде окубаса эмне кылат ал китепти же газетаны? Бул дагы ошол биздин элибиздин суроо талап болгон да демек. Суроо талап болгон. Анан суроо талап болгондугун дагы бир факт менен далилдесек болот. Ал жанагы Айкап деп казак тилинде чыгып турган да, араб арабинде. Ошол жакка дагы биздин жергиликтүү биздин адамдардан дагы макала жазгандар болуптур. Исмагул Макин дегендин Пишпек уездинен деген 1910 жылдары жазган макаласы бар экен, анда кызык да аябай. Ошо казактарда, кыргыздарда мектептер ачылганын айтып келип, анан Шабдан Баатыр дейт, кыргыздардын белгилүү манабы Шабдан Баатыр 15 000 рубльга мектеп ачты деп жазган. Дагы дейт Канат Ыбыке уулу дагы андан кем калышпай 10 000 рубльга өзүн мектеп ачып, жаштарды Уфага жиберип жатат. Бул өзүнчө бир архивдик аябай баалуу документ катары карасак болот да. Себеби дегенде биздин өзүбүздөн дагы ушу макалаларды жиберип жатат. Андан кыргыздар тарабынан жазылган. Кыргыздар тарабынан. Анан айтат да, бизге ушул газеталарда, ушу журналыңарда аябай күтөбүз. Сандарын үзбөй жиберип турсаңар деп, соодагерлер аркылуу жиберип турсаңар. Арасында кээ бир сандар келбей калганда айтып кетет да, ушу сандарын толуктап берип турсаңыздар, биз төлөп алып турат элек депчи. Мунун баары эмнени билдирет? Бул кыргыздардын ушул илим билимге умтулгандыгын. Ошол мезгилде адамдар баягы балдарын окутканга аракет кылгандыгын билдирет да. Анан бул жөнүндө фактылар көп да. Мисалы, биз молдо деселе бир мындай дин менен гана чектелген адамды айтабыз да. Чындыгында кыргыздар билимдүү адамдарды молдоке деп айтышып, ушунчалык бир сый урмат менен кайрылышкан. Анан балдарын мектепке берип атканда дагы алар айтышкандай, эти сеники, сөөгү меники. Эмне кылсаң ошол кылып баламды окутуп бер деп ушинтип балдарын мектепке беришкен. Ал учурда эми мектептер албетте бекер болгон эмес. Баягы колунан келген нерсени берип турушкан. Алгач мугалимдерди Уфадан, Галиядан, анан кийин Оренбургтан, ушу медреселерден, жана Жаңы Усулда окуткан белгилүү медреселерден бүтүп келгендерди чакырышкан да. Мисалы, Шабдан Баатыр өзү 2 мугалим чакырткан. 2 мугалим чакырып, жылына 1000 рубль төлөптүр. Бул аябай чоң акча ошол мезгилдечи. Ошол үйлөндүрүп, жайландырып, алып келип, ошол мугалимдерди жашатып, анан өзүнүн ушу медресеси ачылганда 1909 жылы ачылган. Ошол медреседе 200дөй бала окуган да. Бул ал мезгилдеги бир чоң көрүнүш. Анан көп эскерүүлөр бар. Мен эскерүүлөрдү окуган учурда мындай кездешет да. Мурун эски мектептен окугандар деле кайрадан билимин дагы улантыш үчүн Жаңы Усулдагы мектепке кайра келип окугандар фактылар бар да. Анан бул жалаң эле баягы арабча окутуп, же алипени эле окутуп калбастан, ал жерде географияны окутушкан. Тарихи география деген бар. Анан кийин андан тышкары синтаксис, андан тышкары геометрия, алгебра дегенди окушкан.
Анан айрым жерлерде музыканы окуткандыгы дагы айтылат да. Ушу оюңузду улай да, жаңы усулдагы деп айтып жатасыз да. Эми бизге сиз эми Илимпоз билесиз да, ал кезде кадимки медреселер болгон, жалаң дин менен шектелген. Анан жаңы усулдагы депчи. Ошонун айырмасы эмне болгон? Өзгөчөлүгү, жаңылыгы эмнеде болгон да? Жаңы усулда дегенде бул жаңы метод, жаңы метод бул баягы диний Куранды сүрө жаттоодон тышкарыдагы мындай азыр светтик деп коелу. Илимдерди, азыркы сиз айткан илимдерди окуткан депчи. Ал жаңылыгы ошол учур үчүн эмне болгон, кандай болгон, айырмасы эмне болгон да? Мен жаңы усулдагы деп айткан мектептер булар жадид мектептери да. Жадид бул өзү негизинен араб сөзү. Жедид, жаңы деген билдирет да. Демек жаңы усулда окутуучу. Жаңы усулда окутуучу жанагы эски кадим мектептерден албетте айырмаланган. Ал жерде Куран менен гана чектелишкен да. Анан бул жерде мен айткандай жанагындай светтик предметтерди кошуп окуткан. Анан бул тууралуу маалыматтар аябай эле көп да. Анан дагы биз ушул биздин улуттук китепканада бир окуу китебин таптык. Ал дагы 1909-жылы жарык көргөн китеп экен, ушу тарихи география. Кадимкидей эле ушундай. Ал жерде ушундай 6 материк бар, анан тиги бул мондай дарыялар бар, мындай кургактыктар бар деп жакшынакай эле берилген предмет да. Анан буларды окуган балдар билим алуу менен эле чектелип калбастан бул жерде ушул мектептерди мен айтат элем, ушул улуттук аң сезимдин калыптандыруунун бир бешиги катары карасак болот да. Ал жерде тиги окуу менен гана чектелбестен өздөрү ошол жерде ой жүгүртүп сүйлөшүп башташкан. Биздин эл эмне үчүн мындай артта калып атат? Кандай кылсак өзгөрөт деп. Анан булар өздөрүнчө билим алгандан кийин уюмдарды түзүшүп, биригишип, сүйлөшүп, ошол мезгилдеги абалды жана газеталарды айтып атпаймынбы, газеталар интеллектуалдык бир чөйрө пайда болгон экен. Маданий бир көз караштар пайда болгон, алгачкы китеп жазгандар пайда болгон, жанагындай ыр жазгандар пайда болгон. Эми кыргыздарда биз саналуу албетте. Менин оюмча бул дагы көп нерсе табат болуш керек. Анткени Осмоналы Сыдыковду билесиздер, кыргыздын биринчи тарыхчысы деп айтабыз. Ошол муктасар тарихи Кыргызстан тарыхы, кыргыздардын тарыхы биринчи 1913-жылы жарыялап, анан кийин 14-жылы тарихи Шадмания деген экинчи китебин жарыялап. Ушул китептин бир аябай чоң мааниси бар да, биздин ушу агартуучулукту. Бул албетте уруулук түзүлүштү, кыргыздардын уруулары кайдан чыккан, ошол жөнүндө жалпы маалымат берет. А бирок мындай карай келсек, ошол жерде агартуучулук кыймыл жөнүндө дагы аябай чоң фактылар бар да, камтылган. Бунда ушул кайсы жерлерде кимдер, кайсы уруудан кимдер билим алган деп аларды улуттун мыктысы деп айтып, ар бирин мына могул уруудан, мисалы Ишеналы Арабаев, Ишеналы деген чыккан, жосо жана Абдыкерим Сыдыков жөнүндө дагы айтат, Дүрс Оронбайұлы жөнүндө айтып кетет. Ошол ар бирин ошол мезгилде санап өткөн да. Бул өзүнчө бир чакан энциклопедия болгон экен да. Анын ар бирин Сиз айтпадыңызбы, Молдо деген, Молдоке деген бул атына улап айтчу Молдоке, баланча Молдо, түгүнчө Молдо деген бул дини менен гана чектелбеген илимдүү адамдырчы. Мисалы, эстеп кеттим ошондо Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Молдо Ниястар. Алар ушул жаңы усулда окуп калган же ушул тарапта ушуну жактаган, ушул ыктаган адамдар болгонбу же жөн тиешеси жокпу? Булар мисалы билимдүү, ушул сиз айтып аткандай бул. Билим алышкан, алар мусулманча билим алган, анан кийин баягы жаңы усулда окутуу башталганда булар ошолор менен мисалы Тоголок Молдону көбүрөөк баягы мен изилдөөм жүрүшүндө Тоголок Молдонун чыгармачылыгына көбүрөөк кайрылдым. Ошондо Тоголок Молдо Токмокко келген учурда Закир Вагапов деген Токмокто чоң медресе болгон да. Ал жерде дагы 200дөн ашык бала билим алган, медресе Игбалия болгон, ушунун директору мудариси Закир Вагапов деген адам болгон да. Закир Вагапов бул билим берүү менен эле чектелбестен ал саясий иштерге дагы көп аралашкан адам болгон. Анан жергиликтүүлөр менен абдан мындай тыгыз байланышта болуп, мисалы Шабдандагы ал жөнүндө жанагы Осмоналы Сыдыковдун эмгегинде да эскерилет да. Ушул Закир Вагапов келип, Закир келип, бизде балдарда мындай кыймыл башталды, балдарыбыз билим алып баштады деп, ал сүйлөшүп, окууга алып келип киргизип, анан айрым адамдар бул медреселерде бекер билим алышкан. Себеби элдин ичиндеги мындай жөндөмдүүлөрүн байкап,
бекер билим берген да. Мисалы жана сиз айткан Ишенал Арабаев өзү жетим бала. Бул 10 жашында эле атасынан айрылган да. Атасынан айрылгандан кийин Караколго келип, ошол жерден билим алып калган. Демек бул көрүнүш жана Сыдык Карачев деле жетим бала болгон, ал деле билимге ээ болгон. Демек ушул билим берүүдө мындай элдин арасында жөндөмдүүлүктөрү байкалган балдарды алып келип өздөрүнүн эсебинен окуткан учурлар да көп болгон да. Ошол жаңы усул деп коет, жадичтер бул айтса болобу, ошол өз мезгили үчүн булар абдан эле прогрессивдүү. Албетте. Кыймыл болгон. Бул абдан чоң прогрессивдүү кыймыл. Бул кээ бир учурда мындай окумуштуулардын арасында пикир дагы кезешип, мен аны толук колдойм. Орто кылымдардагы мусулман ренессансынын уландысы деп да айтышат да. Чындыгында бул ошондой болгон. Анан эгерде ушул мектептер болуп, элдин бул жерде эме да улуттук аң сезим өнүгүп баштаган. Ошол улуттук аң сезимдин өнүгүшү, маданияттын өнүгүшү, анан булардын бир биримдикке умтулгандыгы. Түрк тилиндеги элдер же түрк тилинде сүйлөгөн мусулман элдери биригели. Биз агартууну жолго койсок, биз артта калбай алдыга жүрөбүз деген да. Анан көпчүлүк учурда булар бир эле Россияны карап түздөнбөстөн Европаны карашкан. Бул тууралуу мен ушул жанагы Осмоналы Сыдыковдун эмесин ырынан айтсам болот да. Бул мына ушул жанагы тарихи Шабдания дегенде айткан: Ассалому алейким азиздерим, жүгүргүн миллет үчүн азаматым, билүүгө Европанын магрифат деп окуу билимди айтат да, талаптангын илимге адыл затым депчи. Демек Россияга эле эмес, Европага карап түздөнгүлө деген. Анан бул себеби дегенде ошол мезгилде Европанын бир жетишкендиктери жөнүндө биздин эл дагы кабардар болуп баштаган. Жанагы мусулман басма сөзүнүн биз жака тарашы менен ошо тааныш болуп баштаган да. Сиз атап аткан жанагы мен улам мен болсо тактап сурап атпадым, бул татар улутунанбы, башкырт улутунанбы депчи. Бирок чын эле Орус империясында расмий падышалык бийлик өзү калкты динине карап бөлгөн, бул православ, бул мусулман, магометанин деп ошентип. Ананча өзгөчө баягы ошол Түркүстандын аймагында улут азыркыдай улутка бөлүнүү болгон эмес экен. Ооба. Биз азыр улутка бөлүнүп атабыз. Улутун тактап мен да сурап атам, бирок ал учурда чын эле бириктирүүчү фактор биринчи бул дин болгон. Ооба. Эми ошол динге таянып прогрессивдүү жанагындай кыймылдын пайда болушу бул Россия империясынын аймагында пайда болгон кыймыл да, биринчи жадитчилер. Бул баягы аналог катары эми жадит дегенде жадиттер кеңири немеге анчалык белгисиз. Мисалы аналог катары, мисал катары бул Түркиядагы Кемаль млада түрктөр деп коет, жаш түрктөр. Баягы жаңылануу кыймылы. Ошолордун бир союздашы, тилектеши болгон десек болот да. Ооба, ошентип айтсак болот. Анткени жалпы мындай түрк тилдүү калктар ошол мезгилде мындай бир биригүү идеясы менен чыгышканда, бул азыркы мезгилде деле өтө актуалдуу деп айтсак болот. Анткени бизде азыр улут болуп, улут эмес уруу болуп бөлүнүп атпайбызбы? Ошондой мезгилде могу мусулмандардын биригиши, жана сиз туура айттыңыз, ошо мусулман деп бул кандайдыр бир Түркстан аймагындагы элди бөлүп мындай ошол айырмалаш үчүн мусулмандар деп аташкан да. Ал турсун жана совет бийлиги орногондон кийин деле мусулмандарга кайрылуу деп жалпы элди ушинтип айтышкан да. Анан кийин совет бийлиги орногондон кийин бул мен кээде мындай ойго кетебиз да, ушул жанагы Орто Азиянын бөлүнүшү. Бир кыйла бул башында биригип, ушул 20-кылдын башында аябай биригүү күчтүү болуп, булар бири-бири менен дайыма байланышта болуп, анан кийин бири-бирин колдоп тургандыгы бир жагынан бул чочулаткан бийликти деп ойлойм да. Азыркы территориалдык аймактык бөлүнүш. Территориалдык аймактык бөлүнүш ошо. Анткени Түркстан АСРде башында түзүлүп эле элдер баягы бири-бири менен ушунчалык байланышта болуп, бирин-бири сүйрөп окат кылып баштаган да. Анан кийин совет бийлиги дагы буларды жана улуттук бөлүштүрүү мезгилинде ошо анан адамдар баягы бөлүнүп башташкан. Сен кыргызсың, мен өзбекмин, сен татарсың депчи. Ага чейин чын эле бул көпчүлүк жерде ал турсунда уран болгон да. Ошо Түркстан мусулмандардын ичиндечи сарт, казак, кыргыз деген бөлүнүү болбосун. Баарыбыз тең бир тараптуу бололу, бир тилдүү бололу, бир маданиятты түзөлү деген бир ураандар ошол мезгилде пайда болгон да.
ошол кыймылдын авангардында ошол жадидчилер турган десе болот да. Азыркы учурга менен салыштыра турган болсок, азыр мына ислам дининин таасири жылдан жылга өсүп жатат. Бул факт. Ал эми кандай багытта, кандай өңүттө, кандай кыймылдар, агымдар күч алып жатат, ал башка маселе. Ал бирок бул факт. Бул факттар менен бул коомдук гана эмес, маданий гана эмес, айрым учурда саясий гана дагы факторго айланып кетип атат да соңку. Азыркы учурда ушул жадидчилердин тажрыйбасы мындай колдонсо болобу, бир неметсе болобу? Анткени мына азыркы мындай карапайым элдин коомдук пикирде мындай да, союз мезгилинен калган азыр дагы бул дин, бул ислам дини азыркы учурдагы күч алып жатканда бул жалаң гана дин менен чектелип калып атат. Светтик, ошол алдыңкы илим техниканын жетишкендиктерин алыстатат деген ошондой пикир бар коомдо да. Бирок жадидчиликти карасак, булар дагы ислам дининин айланасында биригип, ошол учурда Европага түздөнүп, ошол жака багыт алып жатышпайбы? Бул менин оюмча абдан эле актуалдуу да. Анан мусулман дүйнөсү деп азыр көпчүлүк жаштарыбыз аябай берилип, анан кийин жанагынтип сакал мурдун өстүрүп, тышкы атрибуттарына көңүл бурат. Ошо тышкы кийим кечелерине да көңүл буруп атышат да. Чындыгында биз ушу мусулман дүйнөсү же мусулман калктары биз башка жагынан көрүнсөк болот да. Биздин арабызда канча билимдүү, канчалык ушундай жакшы жетишкендиктер бар, ошолорду көбүрөөк таратып, тескерисинче мындай элди агартууга үндөп, элди илим билимге үндөсөк, бул биз ушул жадидчилердин иш аракеттерин азыркы күндө улаган болуп эсептелет элек да. Булар негизинен ушу калкты алдыга алып чыгаруу идеясы менен чыгып атышпайбы? Анан булар биз демеге барып калдык да, Уфага бардык. Уфага барып, ушул Галия медресеси, бул Галия медресеси ушул 20-кылымдын башындагы эң чоң бир мусулман университеттерине тете окуу жай болгон да. Ушул Галия медресесине окууга өтө кыйын болгон. Галия медресеси, Оренбургда Хусайния медресеси, булар аябай чоң экзамен катары ошол жердеги аалымдарды чогултуп, ар бир медреселердеги, анан алар балдардан кадимкидей экзамен алышкан. Экзаменден өтпөй калса, бала медресеге өтө алган эмес да. Анан ошол жердеги биз 20-кылымдын башындагы сүрөттөрүн, музейдеги сүрөттөр бар экен, бардыгы тең жакшынакай форма кийишкен, жанагындай карталар, жанагындай глобустар, жанагындай химия лабораториялары, ошолордун сүрөттөрү бар экен да. Эми кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп коеюн. Медресе десе, мына мен жалпы эле көрүүчүлөрүбүз медресе десе элестеткени башка. Сиз айтып аткан көрүнүш башка. Ошол Галия, Оренбург 100 жыл мурдагы көрүнүш. Бирок азыркы медреселер такыр башка. Бул билим эмес, бул жалаң гана динди үйрөнүү, динди изилдөө, бул башка билимдерден кабар. Эмнегедир биз ошо азыркы мезгилде бир кыйла кайра артка кеткендей да булчу. Себеби жаштарга бир эле диний билим эле керек эмес да. Албетте диндин аябай жакшы жактары бар да. Жанагы ыймандуулук, улууларды урматтаган, таза жүргөн, бул аябай көп жактары бар да. Ата энени сыйлоо, аял затын сыйлоо, анан кийин эле ушул Куран окуп эле, ошо диний китептерди окуп эле, ошо менен эле чектелип калсак, анда биз азыркы аламдашуу шартында артта калып калып атпайлыбы? Бул туура эмес да. Ошол кечиресиз, ошол Сыдык Карачев, Эшеналы Арабаев тууралуу айтып кеттиңиз да. Андан башка ошо кыргыздардын арасынан чыккан ушул кыймылдын көрүнүктүү өкүлдөрү барбы? Эшеналы Арабаевди баардыгыбыз билебиз, бирок бул ошол жадиддин кыймылынын өкүлү экенин, ошонун арты менен мында белгилүү окумуштуу болгонун азыр уктум да, мисалы. Бул Эшеналы Арабаевдин, бир аз кайрылып кетейин. Эшеналы Арабаевдин өмүр жолу ушунчалык татаал, ушунчалык кызыктуу да. Анан бул деген, жана айтпадым, Караколдо медреседе окугандан кийин өзүнүн мугалими Заир Таиров деп бизге тиги Борбордук мамлекеттик архивден анын сүрөтү табылды. Ушул киши сен билимиңди улантышың керек деп аны Россияга жиберет экен. Россияга барып, медресе Хусайнияга барып, жанагы айтылган экзаменден биринчи өтпөй калат. Өтпөй калып, анан Турцияга, Стамбул ал учурда Константинополь деп аталган, ушул жака барып окуп калат да. Ал жерде окуп атканда дагы бул бир эле Константинопольдо болбостон жазганда, өмүр баян жазып атканда, мен
Мекке, Медина, Бейрут ушу шаарларды кыдырып келдим депчи. Анан суротулду кандайча бул кыдырып келет, өзү жетим бала болсо муну ким каржылаган депчи. Анан ар кандай суроолорду дагы берип көрдүк. Анан биз ушул Ишенал Арабаевдин балдызына жолугуп калдык да. Ал эженин айтканы боюнча Ишенал Арабаевдин жубайы Кадича Кайбылда ажынын кызы. Ошол Кайбылда ажынын бир туугандары ажылыкка барганда бир кыргыздын билимдүү жигитин ала кетишкен деп айтышат экен да. Ошол Ишенал Арабаев, ал баягы сабаттуу болгон да, ошондуктан аны ээрчитип алып жана шаарларды кыдырып келишиптир. Анан Ишенал Арабаев кайрадан баягы Стамбулда калып калат, Константинопольдо. Бул жерден аны Россиядан келген, өзүнүн эскерисинде жазылып турат. Мен Россиядан келген гезиттерди окуп атасың деп мен тинтип артыман аңдуу салышты депчи. Анан мындан тажагандан мен кайра Россияга кеттим деп. Россияга келип Оренбургка баягы өтпөй калган Хусайни медресесине өтүп кетет экен. Ал жерде 1 жыл окуйт дагы. Анан жана мен айтып жаткан Галия, эң чоң медресе Галия болгон Уфадагы. Ушул Галия медресесине келип окуп калат экен. Кайра которулат да. Бул Галия медресесинде окуп жүргөндө эле 1911-жылы алифба яки төтө окуу деген окуу китебин жазган. Сарсекеев менен дейт да, 11-жылы бул Октябрь революциясына чейин 6 жыл мурун болот. Анан бул китеп казак, кыргыз, өзбектердин арасында аябай популярдуу болот экен. Балдардын жайында булар жайында балдарды окутуш экен да. Анан кайсы китеп мен окутасың дегенде, мен Арабаевдин төтө окуусу менен окутабыз десе, сен эгерде аны менен окутсаң беребиз деп балдарын берчи деген эскерүүлөр бар да. Анан демек бул Арабаевдин ошол мезгилде кадыр баркы студенттердин арасында абдан жогору болчу экен. Президиумда дайыма отурчу экен, тиги университет эмеде медресенин президиумда бул жыйналыштарды өткөзүп тургандачы. Бул тууралуу өзүнүн замандаштары эскерет да, өзбектер эскерип атат, казактар эскерип атат. Анан ал жерден Кыргызстанга кайтып келип, анан Тоңдо тиги Сагалы Манап ачкан мектепте иштеп, анан жана Кайбылда ажынын кызын аялдыкка алганда, чындыгында эми ал учурда алар абдан көрүнүктүү бай манаптар болгон да, кызын ушундай билимдүү жигитке алар деле бергенге кызыктар болсо керек, ошо беришкен да, ошол жерде мектепте иштеп калган. Эми андан тышкары дагы Ишенал Арабаев Уфада окуп жүргөндө ошо менен кошо Каюм Мифтаков, билесиз да, Каюм Мифтаков. Этнограф. Ооба, этнограф. Ошо дагы ошол окуган жылдар окуган экен. Кыргызстанда жүрүп өттү го дейм ал киши. Кыргызстанда жүрүп өтүп кеткен. Надыркул деген окуптур. Анан Канат Ыбыке уулунун Исхак Канат уулу. Ошол дагы Галия медресесинде. Андан башка да бир топ балдар окушуптур да. Анан дагы белгилүү өкүлдөрү Ибраим Абдрахманов. Ибраим Абдрахманов дагы аябай чоң көрүнүктүү өкүлдөрү да. Булар кийин Совет бийлиги мезгилинде деле баягы өздөрүнүн билим берүүсүн улантып, советтик мектептерге иштеп калышкан. Ошого даяр болгон. Даяр болуп калган. Совет бийлиги орногондон кийин Ишенал Арабаев баягы кадыр баркы чоң болгон деп айтып атпайм. 1922-жылы Түркстан АСРинде илимий комиссия түзөт да. Илимий комиссиянын төрагасы кылып Ишенал Арабаев дайындалган. Ишенал Арабаев дайындалып, анан 24-жылы ал академиялык борбор деп аталып, бул мен айтып элем, ушул биздин илимдер академиясынын башаты деп айтсак болот да. Ал жерде Касым Тыныстанов дагы иштеп калат, Юдахин иштеп калат. Анан булардын эмгеги аябай чоң. Бул ошол алгачкы Совет бийлиги орногон жылдары элдик ооздик чыгармачылыкты элдин арасынан чогултуп башташкан. Биринчи эле бул дагы бир айтып кетчү нерсе, бул кыргыздар деле кызыктырган эмес. Казактын агартуучулары да бул тууралуу Макжан Жумабаев, жанагы Миржакып Дулатовдор жазганда, силер манас айткан кыргыздардын ичинде бир 2-3 эле чал калды. Эгерде алардан жаздырып калбасаңар, манасыңар жок болуп кетиши мүмкүн депчи. Ошондо илимий комиссиянын чечими менен Сагынбай Урузбаковдун оозунан манасты жазып алуу тапшырылат да. Манасты жазып алууну алгач Каюм Мифтаковго берген. Каюм Мифтаков баштап жазып келет дагы. Анан кийин аны алып келсе, Ишенал Арабаев окуп туруп, мындай жаратпагансып, бул жөнүндө Зияш Бектенов эскерет да. Жаратпагандай кылып Ибраим Абдрахмановго берип койгон. Бул кийин аябай таарынычты жараткан. Каюм Мифтаков талай жолу кайрылып, мен жазып атсам менден алып койду деп дагы мындай эмелер жазган да. Бирок азыр биздин пикирибизде бул эң туура иш кылган да. Себеби дегенде Ибраим Абдрахманов өзү кыргыздын накта патриот уулу. Ал кичинекейинен Манасты угуп, Манас менен чоңойгон адам да. Кан жаны менен ошого берилип, ал ушу Сагынбай Урузбаковду 4 жыл жанында жүрүп ушу анан Манасты жазып алган.
бул илимий комиссиянын эң чоң эмгеги да, мындай алсакчы. Себеби дегенде алар жаздыра албаса бүгүнкү күндөгү Сагынбай Орозбаковдун варианты калышы күмөн болчу да. Эми ошол Ишеналы Арабаев кыргыздын алипесин түзүүчүсү катары билебиз да. Кыргызстан мына соңку 100 жылда 2-3 жолу алипесин алмаштырды. Алгач мына араб арибинде 27-жылга чейин кыргыздар окушкан, анан кийин 28-жылдан 40-жылга чейин латын арибинде. Ошол өзгөрүүлөр, ошол реформалар боюнча ошол Арабаевдин болобу, Тыныстановдун болобу, алардын пикири кандай болгон? Азырда анткени бул дискуссия кайта латынга өтүш керек деген дискуссия күчөп атпайбы? 28-жылга чейин ошо араб арибинде эле жазып келишкен. Анан кийин латын арибине өтүү керек деп баягы жалпы союздук чечим чыгаратты. Ошондо түркиологиялык съезде бул Ишеналы Арабаев каршы чыккан. Бакуда өткөнбү баягы? Каршы чыкканда, анткени туура эмес кылып атасыңар. Араб арибинде биздин эл окуп калды, жазып калды, жазгандар көп эле болгон да. Анан эгерде латын арибине өтүп кетсеңер, анда бир топ кыйынчылыктар жаралат деп чыккан. Ахмет Байтурсунов, казактын агартуучусу, ал да ушундай пикирин билдирген да. Бирок көпчүлүк албетте латын арибине өтөбүз деп, бул бийлик саясат болгон да, ошону колдоп кетишкен дагы латын арибине өтүп кеткен. Анан тез эле кайра латын арибинен кириллицага өтүп кетип атат да. Эми бул бүгүнкү күндө дагы аябай талаш тартышты жаратып жатат. Мен чет жактарга дагы барып калып атам, Турцияга барып калдым. Анан ошол жердеги биздин боордошторубуз бар, ал жерде деле казак улутундагылар жашашат, кыргыз улутундагылар бүт латын арибинде азыр жазышат да. Анан Казакстан ошо латын арибине өтүп тур дегенде ошол жердегилер түрктөр дагы, башка улуттар дагы бир өзүнчө мындай кубануу сезими менен кабыл алышты. Биз казак боордошторубуздун жазгандарын окуй баштай турбайбыз. Себеби кириллицаны көпчүлүгү окуй алышпайт. Анан латиницаны болсо көпчүлүгү окуйт экен да. Анан албетте ар бир арибке же ар бир алфавитти өзгөртүү бул коомчулукта чоң талкуулар деле жаратат. Чоң стресс, коомдук стресс, айдан көптөгөн баягы нерселер өзгөрөт дегенде, бул эми өзүнчө талкуулай турган маселе болуш керек. Бул ариб которуу, алфавитти которуу. Ушул совет бийлигинде алардын Ишеналы Арабаевдин таасири, ролу ойногон, мааниси абдан чоң болгон экен да. Ишеналы Арабаев анын баягы ушундай тилектеш, ошол пикирлештери болгонбу андан башка дагы? Кийинки ошол баягы жалгыз дарак бак болбойт дегендейчи, Кыргызстандын баягы Кыргызстанда агартуучулук ишмерлик жүргүзгөндө канчалык алардын таасири, алардын ролу канчалык болгон? Булардын ролу абдан жогору да. Абдан чоң. Биздин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалын түптөлүшүнө ушулардын ролу абдан чоң. Анткени бизде айтышат го, совет бийлиги орногондон кийин эле ушул кыргыздар билимге ээ болгон депчи. А бүгүнкү күндө мындай карап көрсөк, эгерде совет бийлиги орногондон кийин эле билимге ээ болсо, анда кантип бизде кыргыз АСР түзүлгөнгө мүмкүн эле? Мына 17-жылдан баштап окуган балдар 24-жылы араң гана 7 жыл. 7 жыл окуган адам эле ушунчалык деңгээли жогору болуп кетпейт да. Бул факт бүгүнкү күндө эске ала турган факт. Анткени совет бийлиги орногонго чейин эле биздин улуттук интеллигенция калыптанып калган деп айтат. Муну мен бекем ишенимдүү түрдө эле айта алам да. Анткени мына Ишеналы Арабаев башында турат. Жусуп Абдрахманов, булар орус түз эмектенде окуган албетте. Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков турат. Анан кийин Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, канчалаган биздин азаматтарыбыз, Назарбек Туулин деген. Бул адамдар болбосо бүгүнкү күндө ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү күмөн болчу да. Бул себеби дегенде тоолуу Кыргыз областын түзүү долбоору Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаевдер, Бурыгин дегендер чыгышканда, бул долбоор ишке ашпай калып атпайбы? Анан долбоор ишке ашпай калып, аларды куугунтуктап башташкан. Анан куугунтуктап баштагандан кийин дагы ушу 24-жылга чейин 2 жыл кичине унчукпай турушат дагы, анан 24-жылы кайрадан бул маселени коюп башташкан. Анан бир кызык фактылар бар. Мына докладдык кат деген жазышкан. Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыковдор, мына Ботбаев деген адамдар бир топ ошо Түркистан АСРине депутат болуп баргандар, кыргыздар кат жазышкан Москвага. Ошондо ошол катты окусаңыз ушунчалык толкунданып турган нерсе да. Ошондо айтышат, бул Орто Азия аймагында дейт бир
кыргыз деген улут бар. Бул казактар эмес. Биз эгерде силер кыргыз деген улутту казактарга кошуп кое турган болсоңор, анда бир маданияты бар, бир тили бар, территориясы бар бир улутту жок кылып саласыздар деп. Ушундай доказывать этип жазышкан да. Анан ошол учурда газеталар чыгып турган. Булар Совет бийлиги мезгилинде баягы Түркстан АСРинде ошол бир партиялык орган катары Ак жол деген газета чыгып турган. Ак жол деген гезитке ушул Ишеналы Арабаев аябай жакшы макала жарыялайт да. Ошондо айтат, кыргыздын 2,5 миң жылдык тарыхы бар депчи. Ошол учурда эле ушундай жазган. 2,5 миң жылдык тарыхы бар, демек биздин кыргыздын өзүнчө мамлекет болгонго толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Анан мындан кийин дагы бир нече ирет кат жазышып атат. Анан жанагы Кыргыз АСРнин 1924-жылы ушу октябрда түптөлүп калышы ушул биздин алгачкы интеллигенция өкүлдөрүнүн ушу чоң аракети артында болгон да. Анан бүгүнкү күндө мен айтат элем, эгерде булар Совет мезгилине чейин калыптанып, жанагындай улуттук аң сезим жаралбаса, алар күрөшпөйт болчу. Анда кадимкидей эле жүрө беришмек, болобу болот, болбосо болбойт деген неме мененчи. Демек булардын алгачкы интеллигенция өкүлдөрүнүн бүгүнкү күндөгү ролу абдан чоң. Анан Эркин тоо газетасын чыгарып атышпайбы? Эркин тоо газетасында ушу Арабаевдин аябай сонун макаласы чыкканда, анда айтат, ушу канчалык азап менен түзүлгөн мамлекетибизде кыргыздар ушу бек карма, ушу эркиндик туусун бек карма деп ушу өзүнчө бир ураан катары жазгандай. Менимче ушул абдан маанилүү да. Сиз мына айтып жатасыз, ушул кыргыз мамлекетинин пайда болушуна ошонун башында тургандардын арасында именно дал ошол улуттук интеллигенция өкүлдөрү, илимпоздор. Азыркы учурда интеллигенция башка, саясий элита башка болуп бөлүнүп турбайбы бизде? Экөө бири-биринен өтө эле алыс. Ортосунда мындай чоң ажырым жатат да. Мисалы биздин азыр илимий, чыгармачыл интеллигенция өзүнчө турат, саясий элита башка. Ал эми жок нерседен бар кылып Кыргызстандын өзүнчө мамлекет болуп түзүлүшүнө мындай негиз түзгөн, область болсо дагы, республика болсо дагы ошол учурда ошону түзгөндөр булар дал ошол илим билимдүү, окуган, дал ошол интеллигенция өкүлдөрү болуп атканы бул абдан маанилүү болуш керек да. Бул жөн эле бул факт катары белгилебей, bundan bir бүтүм чыгарып, азыркы биздин саясий элитанын мындай кулагына күмүш сырга деп коебу, ошондой боло турган нерсе окшойт да. Бул илим билимдин мааниси. Ооба, бүгүнкү күндө деле бул алар активдүү жарандык позиция гана турбастан алар саясий күрөшкө чыккан адамдар болгон. Эч нерседен тартынбастан, тайманбас. Ооба. Тоокелчиликке чейин барган. Анткени буларды деле куугунтукталып, ушу өздөрүнүн көз караштары үчүн 33-жылдан баштап кандай гана азаптарды көрүштү. Ошого карабастан булар башын сайып коюп, өмүрүн тоокелге салып, башын канчыга байлап коюп, анан өмүрүн тоокелге салып, ушундай бүгүнкү күндөгү биздин республиканын пайдубалын түптөп кетишти. Анан биз ошону бүгүнкү күндө сактай албасак, анда бул ошол эми түпкүрүндө Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Сыдык Карачевтер булар жадид. Бул эми жадидчилер өзүнчө бир расмий катталган, бир өздөрүнүн бир ячейкасы болгон эмес, мындай жөн эле бир идея менен тегерегинде топтолгон адамдар туурабы? Ал өзүнчө уюм болуп, алар совет мезгили учурунда алар куугунтукка кабылган жок беле? Жадидчилер, троцкисттер, анан тигилер булар деп баягы ярлык тагып, анан куугунтуктамай күчөбөдү эле 20-жылдары, 30-жылдары. Буларды жадидчилер деп айтылган эмес, буларды пан-исламисттер, пан-түркисттер деп куугунтукташкан да. Анан кийин Молдоке деп жанагы Арабаевдин делосунда ушундай деп айтылат да. Булар пан-түркисттер деп көбүнчө. Түрк тилинде сүйлөгөн элдерди бириктирүү деген идея менен чыгышкан да башында. Анан ошон үчүн буларды пан-түркисттер, пан-исламисттер деп куугунтукташкан. Демек алар ошол учурда режим аларды да душман катары көрө баштаган. Анан Жусуп Абдрахманов деле ошо 1928-жылы мен аябай таңдандырган окуя болду. Анткени бул илимий чөйрөдө албетте белгилүү болуп келген, анан мындай жалпы көпчүлүккө белгисиз да. Ушу 28-жылы Кыргызстан деген эмгегин жазыптыр мына мондай. Анан бул кичинекей китеп ошол араб арабинде кыргыз тилинде жазылган экен. Биз көбүнчө Жусуп Абдрахмановдун эмгектери менен таанышкан учурда ал орус тилинде, кириллица менен жазылган да. Анан бул аябай таң калыштуу болду. Кандайча бул Жусуп Абдрахманов ушул араб арабинде Кыргызстан деген эмгегин жазган депчи, мына мондай деп жазылган экен. Анан буну
таанышып, кыргызчага которуп, анан менде мындай ой пайда болду да, балким ал ошо мезгилде деген өзүнчө председатель болсо аткаруу комитетинин, анан демек балким бирөөгө жаздырып, азыр ушундай да. Бизде бул аябай кеңири илимий эмгектерди, диссертацияларды башка бирөө жазып берет. Кеңири орун алган көрүнүш да бизде. Ал турсун эми эфир аркылуу деле айткым келет. Биздеги кызматта тургандар докладдарын ушул Илимдер академиясына келип жаздырышат да. Ооба, билебиз аны. Ушунчалык аябай бир начар көрүнүш да. Анан менде ошондой ой кетти. А бирок Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрү менен таанышкан учурда ошол жерде айтат Жусуп Абдрахманов: мен ушул Кыргызстан деген эмгекти жазып баштадым деп айтат экен. Анан Кыргыз тилинде? Жок, орус тилинде айтып атат да. Мен жана күндөлүгүндө мен жазып баштадым да. Бул жерде кыргызча жазганда? Мен бул жерде бул Кыргызстан дегенде кыргызча жазган. Анан мен аны бүтүп басмаканага тапшырдым дейт. Анан бул китебим жарыкка чыгыптыр, мен окуп алып өзүмө наразы болдум. Кыргызча дагы жакшы окушум керек экен деп жазыптыр да. Анан мен аны менен таанышып чыгып, өзүнүн жазганын демек өзү жазыптыр да деп үмүттөм. Анан баягы абдан скромный киши экен, мен начар жаздым деп өзүн өзү баалайт да. А чындыгында абдан жакшы жазылган эле. Чын эле мен үчүн дагы жаңылык, анткени Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүн, Сталинге жазган каттарын окугандан ал орус тилдүү гана. Кыргызча мүмкүн баягы турмуш тиричилик менен бутовой деңгээлде ошондой да сүйлөйттүр, бирок жазуу мындай иштеген баягы тили жатык именно кеңири кенен кесири сүйлөгөн тили орусча деген, орусча гана сүйлөй алат деген менде пикир бар болчу да. Жок, кыргызча абдан жакшынакай алып эле жазган. Ушул эмгек менен таанышып чыксаңыз көрөсүз. Анан бул жерде биз үчүн кызыктуу факты мындай болду да. Бул дагы ушу орус түзем мектептерин максаты дейт, бул орусташтыруу деп эме берген да. Анан дагы бир кызык жери бар. Кыргыз элин дейт, октябрь революциясына чейин сабаттуулугу 92,2% деп бериптир да. Сабаттуулугу? Сабатсыздыгы. Сабатсыздыгы 92,2% деп. Анан кийинки изилдөөлөр менен салыштырып, Жаманкараев деген агайыбыз изилдеп, ал бүт статистикалык маалыматтар менен изилдеп, ал 7,8% дейт да. Анан экөөнүн көрсөткүчтөрү дал келип атат да. Демек, октябрь революциясына чейин 7,8% эл сабаттуу болгон деп бериптир да. Дагы бир кызык жери бар. Мында ушул эмгегинде абдан бир Кыргызстан келечегине ишеним менен карап, Кыргызстан бул Жусуп Абдрахманов жазганда Кыргызстан дейт, бул инглистер деп айтат да. Англичандар, демек, англичандар ушул Швейцария деп аташкан, Каракол кантонун. А мен айтар элем дейт, Кыргызстан Каракол кантону эмес, Кыргызстан бардыгы Швейцария болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Орто Азиядагы аванпост, демек, алдыңкы мамлекет болууга мунун мүмкүнчүлүгү бар. Биз ушуга аракет кылышыбыз керек деп ушинтип бүтүрөт да китебинчи. Бул дагы ошол эми жаш мезгилинде жазган, бул абдан жаш да. 25-24 кезинде. Ошол ушунчалык чоң үмүт менен жазыптыр да. Демек, биздин партиялык кызматкерлер деле ошол Арап арабин жакшы өздөштүргөндүгү байкалат. Совет бийлигине чейин эле билим алып калгандар демек. Ооба, Совет бийлигине чейин эле билим алып калгандар. Ошол эмгек менен таанышсаңыздар, бул жерде дагы ушу негизи көп кызыктуу фактылар бар да. Ошол мезгилде кандайча өнүккөн, өнөр жайы эмне, анан терминдери отараба деп, поездди отараба деп берип атат. Анан соодагерлерди берип атат, чоң соодагерлер, майда соодагерлер деп, анан кимиси эмне кандай иш менен алек болгондугу. Ошол мезгилде картина көзгө тартылат да, ушул китеп менен таанышкан. Абдан кызык экен. Айдайым, сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу, маңыздуу маек болду. Тилекке каршы баардык айтыла турган сөздөр сыйдыра алган жокпуз мүмкүн. Буйруса келечекте дагы бул темада, ушул теманы улай дагы маектер болор. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Сиздерге рахмат. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эсимде талкуу аянтчасынын теле версиясынын кезектеги эфирин көрдүңүздөр. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар. I
Ай,